Абдихалил Маткайымов 15 жылдан бери Баткен шаарында такси кызматында иштейт. Айтымында бир чуңкурдан качсаң, экинчи чуңкурга түшөсүң. Жол кырсыктары да дал ушул жамаачыланган жолдун айынан болот дейт айдоочу. Шаардын ичинде такси өтөс кыйын болуп жатат. Кээ бир жерлер оюлуп кеткен. Бир ямадан качсаң, экинчи ямага түшөсүң. Жол тондап встречныйга чыгып калышыңа мүмкүн болуп атат. Бир-эки жол сондай эми болду. Встречныйга чыгып калдык, ямадан качабыз деп. Баткен шаарындагы ички жолдордун узундугу 177 километр болсо, анын болгону 42 километриге асфальт төшөлгөн. Асфальт деген аты эле болбосо, аңгыл дөңгүл болгон жол эбак жарактан чыккан. Ошондо шаардын ичине чоң машиналар кирбесе, жана фуралар менен 40, 50, 60 тоннага чейин жүк менен өтүп баратат да. Ошондо алар күндүзү өзү объездной жол менен өтөт да, түнүгү кээ бирде ошо жолго, ошо шаардын ичинде жолдорго салат экен. Ошондо бузулушка туура келип атат да, кээ бир көчөлөрдөгү асфальттар. Бирок ал асфальттар дагы эски асфальт. Жаңы эмес, эски. Союздун убагында асфальттар. Кээ биркилери гана жаңы, бирок ал ремонттор менен ал болуп турат. Жыл сайын оңдолуп, бирок жыл айланбай бузулган ички жолдорду бетондоп салуу керек дешет шаардыктар. Кала бийлиги мындай сунушка макул болгондой. Мен аны рассмотрение өз карайбыз дегенбиз. Эгер макулдук болуп калса, ошол кээ бир көчөлөрдү бетондогонго кылабыз деген ойлорубуз бар. Бирок анын качествосуну кандай болот, аны баштап көрүшүбүз керек. Ошого карап иш кылабыз. Баткен шаарында быйыл ички жолдорду оңдоо үчүн жергиликтүү бюджеттен 15 миллион сом каралган. Ошондой эле республикалык бюджеттен да каражат бөлүнсө, жалпы шаардын 20 километр жолу оңдолушу мүмкүн.